Дасының қаршы чабуылу Айдарбек Абдыжалил уулунан чыгарылган пас жана кайрадан соққу жолдоду. Бул ирет тагы бразилиялык жакка өзгөрөт. Айдарбек Абдыжалил Азаматтын соққусу. Бекболот Ахматалиев топту колго алды, гана Гим ачыкты. Луценкого жок. Кайрадан алдыга узун чыгарылган топ жана экинчи кабатта регионалдык лигалардан көрүп келген болсок, соңку 2 жыл 3 жыл аралыгында мына Кыргызстандын алдыңкы командаларында мыкты оюнду көрсөттү. Дагы бир соққу жана бул ирет Эркинбек Максатов. Назар салалы. Алимовдун кубаттуу соққусу. Магомед Абдурашидов жоктугун ошондой эле азыр Дастан Рысбековдун узаткан пасы Азамат Исабекова дамай барган жок. Корея мына барды соққу жана Бекболот Ахматалиевдин төшүнө Мамбеталиевдин пасы, андан ары Василий Луценко. Азамат Ахматалиев кайрадан топ менен жана мына мынтип Магомед Абдурашидовду бүгүн бул жерде Дастан Рысбеков мына мынтип бразилиялык оюнчунун жазыр өтүү менен Бекболот Ахматалиев. Байкайбыз Айдарбек Абдыжалил уулу жана Бекболот Ахматалиев. Кандай керемет сый менен гана Василий. Эмнеге жөндөмдү Василий? Узатылган пас, өз деле соққу жолдосу болмок. Арты көздөй Айдарбек Абдыжалил уулу борбордук бөлүккө Энри Гомес. Азыр дарбазанын тирегичи. Андре Корея жаңылышты. Ошол жерден дарбазанын көзү кирип барган бул Жао Флоренсио болчу. Менден топ кеттигинде гол жаңсоо жана гол. Эсеп 1-0. Соуза топту өтө эле көпкө мына кармап койду. Бул болсо катачылыкка алып келеби дегиче. Жок, эч кандай эреже бузуу жок. Бардыгы кереметтүү түрдө орун. Соуза, Бруно де Соуза азыр кандай сурулуп чыкты жана кубаттуу соққу. Андан ары Мамбеталиев Андре Кореяга, Андре Кореянын чыгарган пасы, гол! Дал ошол жактан талант таштап кеткен эч кимге тийбей туруп азыр дагы бир жаңылышуу жана дарбазанын пасы. Маркос топко кирип барган, дагы кандай абал. Үч четинин дал ушул катачылыгын колдонсо болот. Дагы бир соққу жана бул ирет Беталиевдин ордуна Энри Гомес оюнга кошулду. Энри Гомес мына кол менен кандай иштеп жаткан көрүдөсүздөр жана Бекболот Ахматалиев. Алил ал ортодо жана Алимов топ менен сол канат аркылуу мына качып кирип барды жана гол! Сактап барган жана ушул жерден мына атаандаштын дарбазасына кирип кетүүгө мыкты мүмкүнчүлүк бар. Аны кандай колдонот дегиче Бекболот Ахматалиев.